6 bölüm. Теңир Мусага дагы мындай деди. Исраил уулдарына мындай деп айт. Эркек же аял Теңирдин назири болууга өзүн арнаш үчүн назир болуу убадасын берүүгө чечим чыгарса, анда ал шараптан, ичимдиктен баш тартсын. Ал ачуу шараптын сиркесин, күчтүү ичимдиктин сиркесин, жүзүмдөн жасалган эч бир суусундукту ичпесин. Жүзүмдүн өзүн да, кургатылганын да жебесин. Назир болуп турган убагында жүзүмдүн данегин да, кабыгын да, жүзүмдөн жасалган эч бир нерсени жебесин. Назир болууга убада берген күндөрүндө анын башына устара тийбесин. Өзүн Теңирдин назири болууга арнаган күндөрү бүткөнгө чейин ал ыйык болуп эсептелет. Чачын өстүрсүн. Өзүн Теңирдин назири болууга арнаган күндөрү өлүккө жакындабасын. Эгерде атасы же энеси, агасы же иниси, эжеси же карындашы өлсө, алардын өлүгүнө жакындап булганбасын, анткени анын өзүн Кудайга арнаган белгиси өзүнүн башында. Өзүн назирликке арнаган күндөрү ал Теңирдин ыйыгы болуп эсептелет. Эгерде анын жанында бирөө кокустан өлүп, назир экенин билдирген башын булгап алса, анда ал күнөөдөн тазалана турган 7-чи күнү чачын алдырсын. 8-чи күнү 2 бактекти же 2 жаш көгүчкөндү алып келип, жийин чатырынын алдындагы ыйык кызмат кылуучуга берсин. Ыйык кызмат кылуучу 2 канаттуунун бирин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка чалып, экинчисин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалсын. Өлүккө тийип булганган аны ошентип тазалап, ошол күнү анын башын ыйыктасын. Анан Теңирдин назири болууга арнаган күндөрүн кайрадан улантыш үчүн айып үчүн чалынуучу курмандыкка 1 жылдык коз алып келсин. Анткени анын назирлиги бузулуп, мурдагы күндөрү эсептелбей калды. Назир жөнүндөгү мыйзам мындай: анын назирлик күндөрү бүткөндөн кийин аны жийин чатырынын алдына алып келиш керек. Ал Теңирге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка кемчилиги жок 1 жылдык козу, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка кемчилиги жок 1 жылдык ургаачы козу, тынчтык курмандыгына кемчилиги жок 1 кочкор, 1 себетке буудай унунан жасалган ачыткысыз нан, зайтун майы кошулуп бышырылган нан жана зайтун майы сыйпалган ачыткысыз токоч. Бул нан курмандыгы менен бирге куюлуучу курмандык алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу ушулардын баарын Теңирдин алдына алып келсин. Анан анын күнөөсү үчүн алып келген курмандыгын, бүтүндөй өрттөө үчүн алып келген курмандыгын чалсын. Анан Теңирге арнап тынчтык курмандыгына кочкор, аны менен кошо 1 себет ачыткысыз нан алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу анын нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыгында Теңирдин алдына алып келсин. Назир болгон адам жийин чатырынын алдына келип, назирлигин билдирген чачын алып, өрттөлүп жаткан тынчтык курмандыгынын астындагы отко салсын. Назир өзүнүн назирлигин билдирген чачын алгандан кийин, ыйык кызмат кылуучу кочкордун бышкан санын, себеттеги ачыткысыз нандан 1-ди, ачыткысыз токочтон 1-ди алып, анын колуна берсин. Анан ыйык кызмат кылуучу аларды Теңирдин алдында силкилдетсин. Силкилдетиле турган төш менен өйдө көтөрүлө турган сандан тышкары, бул ыйык курмандык да ыйык кызмат кылуучуга таандык. Назир болгон адам ушундан кийин гана шарап ичсе болот. Назир болууга сөз берген адам жөнүндөгү, назирлик үчүн алып келе турган курмандыгы жөнүндөгү, андан сырткары мүмкүнчүлүгүнө жараша алып келе турган курмандыгы жөнүндөгү мыйзам ушул. Ал назирлик жөнүндөгү мыйзамда жазылгандан сырткары кандай убада берсе, ошону аткарсын. Теңир Мусага дагы мындай деди. 23. Аарунга жана анын уулдарына айт, алар Исраил уулдарына мындай деп бата беришсин. Теңир сага батасын берсин, сени сактасын. Теңир сени мээримдүү жүзү менен карасын, сага райым кылсын. Теңир сага назарын салсын, сага тынчтык берсин. Алар менин атымдан Исраил уулдарына ушинтип бата берсин. Ошондо мен аларга батамды берем. 39 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Мен Теңирге бекем ишенгем, ошондуктан ал мага назар салып, менин зар муңумду укту. Мени коркунучтуу чуңкурдан, баткактуу саздан чыгарып, буттарымды ташка коюп, кадамымды бекемдеди. Кудайыбызды мактаган жаңы ырды оозума салды. Көп элдер көрүшөт да коркуп калышат, ошондо Теңирге ишенишет. Теңирден үмүт кылган жана текеберлерге, жалганга берилгендерге кайрылбаган адам бактылуу. Теңир, Кудайым, сен көп иштерди жасадың. Сенин бизге көрсөткөн кереметтериңди, биз жөнүндөгү ниеттериңди ким айтып бүтө алат? Ким тең келе алат сага? Мен мунун баарын жар салып айтаар элем, бирок аларга сан жетпейт. Курмандык менен тартууларды сен каалаган жоксуң, бирок сен менин кулагымды ачтың. Бүтүндөй өртөлчү курмандык менен күнөө үчүн чалынуучу курмандыкты талап кылган жоксуң. Ошондо мен бара жатам. Түрмөк китепте мен жөнүндө жазылган. Мен сенин эркиңди аткаргым келет. Кудайым, сенин мыйзамың менин жүрөгүмдө дедим. Мен сенин чындыгыңды улуу жыйында жарыя кылдым. Оозумду тындырган жокмун. Муну сен билесиң, Теңир.
Senin чындыгыңды жүрөгүмө каткан жокмун. Senin ишенимдүүлүгүңдү жана куткаруу ишиңди жарыя кылдым. Senin ырайымың менен чындыгыңды улуу жыйындын алдында жашырбадым. Өзүңдүн ырайымыңды менден аяба, Теңир. Senin ырайымың менен чындыгың мени дайыма коргоп жүрсүн. Анткени мени сансыз кайгы курчап алды. Мыйзамсыз иштерим өз башыма жетти. Ошондуктан эч нерсени көрө албай жатам. Алар башымдагы чачымдан да көп. Мени жүрөгүм таштап кетти. Ырайым кылып мени куткарып ал, Теңир. Мага жардамга шашыл, Теңир. Менин жанымдын өлүмүн издегендердин бардыгы уятка калышсын, маскара болушсун. Мага жамандык каалагандар артка кайтышсын, күлкү болушсун. Мага жакшы дегендер өздөрүнүн маскара болуп калганына үрөйлөрү учсун. Сени издегендердин баары кубанышсын, сени менен шаттанышсын. Сенин куткаруу иштериңди сүйгөндөр Теңир улуу деп тынбай жар салышсын. Мен алсызмын жана жакырмын, бирок Теңир мен үчүн кам көрөт. Менин жардамчым да, куткаруучум да сенсиң, Кудайым. Кечикпе. 40 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Бейбечираны ойлогон адам бактылуу. Кыйынчылык күнү аны Теңир куткарат. Теңир аны коргоп, өмүрүн сактап калат. Жер үстүндө ал бактылуу болот, Теңир. Сен аны душман колуна бербейсиң. Ал ооруп жатканда Теңир ага күч берет. Сен аны төшөгүнөн тургузасың, дартынан арылтасың. Теңир, мага ырайым кыл. Жанымды сакайт, анткени мен сенин алдыңда күнөө кылдым дедим. Душмандарым мен жөнүндө ал качан өлөт, анын ысымы качан өчөт деген жаман сөздөрдү айтышат. Мени көргөнү келгендер да жалган сүйлөшөт. Жүрөгүнөн жалганды ойлоп чыгарышат да сыртка чыгаар менен элге жайышат. Мени жек көргөндөрдүн бардыгы мага каршы чыгып, өз ара шыбырашып, мага жамандык ойлошот. Анын башына жаман оору келди. Ал жыгылды, эми турбайт. Атүгүл мени менен тынчтыкта болгон. Мен ишенип жүргөн, менин нанымды жеген адам мага таманын көтөрдү. Сен болсо, Теңир, мага ырайым кыл, мени бутума тургуз, мен алардын жазасын берем. Мени болсо аман сактап, өзүңдүн алдыңа түбөлүк тургузасың. Теңир, Ысрайыл Кудайы кылымдан кылымга даңкталсын. Омин, омин. 4 бөлүм. О, кандай сулуусуң, сүйгөн кызым. Кандай сулуусуң. Тармал чачыңдын астындагы көзүң көгүчкөндүн көзүндөй. Чачың гилат тоосунан түшүп келе жаткан эчкилердей. Тиштериң суудан чыгып келе жаткан кыркылган койлордой. Алардын ар биринин эгиз козулары бар, алардын арасында кысыр калганы жок. Эрдин кызыл тасмадай, оозуң татынакай, тармал чачтарыңдын астындагы эки бетиң экиге бөлүнгөн анардай. Мойнуң Дөөттүн курал жарактары үчүн курулган мунарасындай, ага баатырлардын миңдеген калкандары илинген. Төшүң лилия гүлдөрүнүн арасында оттоп жүргөн эгиз жаш жейрендей. Таң агарып, көлөкөлөр кача баштаганга чейин Мирра тоосуна, Фимиам адырына барайын. Бүт турпатың келишкен, сүйгөн кызым, сенде эч кандай кемчилик жок. Колуктум, жүр мени менен, Лебанондон кетели, жүр Лебанондон кетели, Амана тоосунан, Сенир менен Хермон тоосунан, арстандардын үңкүрүнөн, илбирстердин тоосунан кеткенге шашыл. Сен менин жүрөгүмдү туткундап алдың, карындашым. Колуктум, сен менин жүрөгүмдү көз карашың менен эле, мойнуңдагы шуруң менен эле туткундап алдың. О, сенин сүйүүң теңдешсиз, карындашым, колуктум. Сенин сүйүүң шараптан таттуу, сенин аңкыган жытың бардык жыпар жыттуу заттардан жыттуу. О, колуктум, оозуңдан тартылбаган бал тамат, тилиңдин асты бал менен сүт, кийимиңдин аңкыган жыты Лебанондун аңкыган жытындай. Карындашым, колуктум, кулпуланган баксың, бекитилген кудуксуң, мөөр басылган булаксың. Сенин көчөт отургузулган багың, сонун мөмөлүү анар багы. Шингил мөмөлүү кипер бадамы, нарт, заппаран, айыр, дарчин, аргыл жыпар жыттуу бактарактар, мирра, алой, аргандай эң сонун жыпар жыттуу өсүмдүктөр өскөн бак. Сен баг ичиндеги булаксың, тирүү суусу бар кудуксуң, Лебанон тоосунан агып түшкөн суусуң. Ойгон түндүк шамалы, кел түштүк шамалы, менин багыма сок, ошондо анын жыпар жыты аңкыйт, сүйгөн жигитим өзүнүн багына келсин, анын ширин мөмөлөрүнөн жесин. 4 бөлүм. Анын бейпил жайына кирүү жөнүндөгү убада күчүндө турганда, арабыздан эч кимге чыгып калбаш үчүн сак бололу. Аларга жарыяланган сыяктуу эле, жакшы кабар бизге да жарыяланды. Ишеним менен кабыл алышпагандыктан аларга өздөрү уккан сөз пайда алып келген жок.
Ал эми биз ишенгендер бейпил жайга киребиз. Анткени Кудай мындай деген: каарданып турганымда мындай деп ант бердим: алар эч качан менин бейпил жайыма киришпейт. Өзүнүн иштери дүйнө жаратылып бүткөн кезде эле аягына чыккан болсо да ал ушинтип айткан. Ыйык жазууда 7 күн жөнүндө мындай деп айтылган: өзүнүн баардык иштерин бүтүрүп 7 күнү эс алды. Ошондой эле алар менин бейпил жайыма киришпейт деп да айтылган. Ошентип кээ бирөөлөрдүн бейпил жайга кирери шексиз. Ал эми мурун уккандар өздөрүнүн тил албастыгынан улам киришкен жок. Ушунча көп убакыт өткөндөн кийин жогоруда айтылгандай дөөт аркылуу бүгүн анын үнүн укканыңарда жүрөгүңөрдү катуулантпагыла деп айтуу менен дагы бир күндү бүгүндү белгиледи. Эгерде Нундун уулу Жашия аларды бейпил жайга киргизген болсо, анда Кудай ошондон кийин башка бир күн жөнүндө сөз кылбас эле. Демек, Кудайдын эли үчүн ишемби күн али алдыда. Кудай өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алгандай эле, анын бейпил жайына кирген адам да өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алат. Ошондуктан ошол бейпил жайга кирүүгө аракеттенели. Эч ким аларга окшоп тил албастык кылып жыгылбасын. Себеби Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү. Кош миздүү ар кандай кылычтан курч, ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн чучугуна чейин жетет. Жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт. Андан жашыруун эч бир жан жок. Анын көз алдында баары ачык айкын, анын алдында жооп беребиз. Асмандан да жогору көтөрүлүп кеткен улуу башкы ыйык кызмат кылуучубуз Кудай уулу Ыйса бар болгондуктан ачык тааныган ишенимибизди бекем туталы. Ал биздин алсыздыгыбызга боору орбаган башкы ыйык кызмат кылуучу эмес. Ал биз сыяктуу баардык жагынан сыналган, бирок күнөө кылган эмес. Биздин ушундай башкы ыйык кызмат кылуучубуз бар. Ошол себептен жардам керек болгон убакта анын мээримин көрүп, андан ырайым табыш үчүн ырайым тактысына кайраттуулук менен жакындайлы.